Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин жаш достор, кайрадан эле эфирде Балапан шоу. Аны алып барып жаткан мен Жомарт жана менин кичинекей кесиптешим Азиз. Салам мен досторум. Жана ошондой эле кичинекей өктөрүм Жомарт беке. Бүгүнкү маанайыңыз кандай? Менин маанайым эң сонун. Сеники кандай? Беке абдан жакшы. Абдан сонун. Биздин экрандын артында отурган бөбөктөрүбүздүн дагы, телекөрүүчүлөрүбүздүн дагы маанайлары абдан сонун деп ойлойм. Бүгүн бизге кандай коноктор келди деп ойлойсуң? Манасчыларбы деп ойлойм. Ооба, бизге бүгүн аябай таланттуу манасчы кыздар, балдар келди. Алар менен сиздерди тааныштыралы. Саламатсыңарбы? Саламатсызбы? Кандай келип алдыңар? Жакшы. Жакшы келдиңерби? Келгиле, анда эмесе таанышып баштайлы. Сенин атың ким болот? Менин атым Сабыркулова Жазгул. Жазгүл, э? Холмурзаев Бектурсун. Бектурсун. Назырбекова Айжана. Айжана? Менин атым Талайбекова Арина. Арина. Сейдакунова Аклай. Талайбекова Батмакка. Кайсыл жактан келдиңер? Кандай музыкалык окуу жайдан келдиңер? Биз Беловодский айылынын Мукан Рыскулбеков атындагы балдар өнөр жай мектебинен келдик. Мукан Рыскулбеков атындагы музыкалык мектептен келдиңер, э? Ал жакта эмнелерди окуйсуңар? Кандай багытта? Ырдайсыңарбы, же болбосо бийлейсиңерби, же манас айтасыңарбы? Ушулар жөнүндө кенен айтып кетсеңер. Ал жактан биз эң биринчиден ушул манасты үйрөнгөн театральный искусствосы бар. Жана ал жакта көп өр, комуз, ар кандай аспаптарда, кыргыз аспаптары дагы бар. Пианино, гитара жана башкалар. Ошол жерде манас эле айтасыңарбы же башка инструкторго да катышасыңарбы? Сага. Жок, биз театральный искусстводан манас эле айтпайбыз. Биз аяктан ценка, грим, ал жерден эме аткарганды үйрөнөбүз. Бүгүн бизге кандай эмнелерди даярдап келдиңер? Кайсыл манасты, же болбосо кайсыл манастын кайсыл жеринен үзүндүнү? Манастын төрөлүшүнөн жана акыркы болгон кезге чейин баарын эле кылабыз. Пока сюрприз болсун баары. Сюрприз болуп турсун, э? Темирди ысыгында чап демекчи, келгиле. Баштап бербейли анда. Кимиңиздер баштап бересиңер? Мен баштап берейин. Күндөн күнгө күн өтүп, күн мезгили келиптир. Айдан айга ай өтүп, ай мезгили келиптир. Ошол кездер манас жетиге жашы толуптур. Муну коюлган татты чоң жинде, буйкуган жапжаш баланын шер экенин ким билди. Бала чачырка шашкан жок, бешке чыга электе, берени манас баскан жок. Чакырган аты чоң жинде, бунун чын манас атын ким билди. Сезге жашы келгенде күйүп турган чок болду. Күлдү кыргыз ичинде, мындай тентек жок болду. Кар келип кармаса, чыңырап балдар чыркырайт. Катуулукка чыдабайт, көзүнөн жашы буркурайт. 40 баланы 40 үйдөн манас бир күнү жыйнап аптыр. Чоң алайга талага чогул поюн саптыр. Карактай манжудан 80 бала барыптыр. Сес көрсөтүп 40-ына 80дешип калыптыр. 80-inin ичинде бос калмактан чоңулу базардын жолун торгоду. Кызы талак бурут деп беркелери оңбоду. Эй, эңкейип жети маш теле, казы куртуң чоң тала, түс кара чөлүгөн кум, чымчып жер чөбү жок, чыга тейип коёр суусу жок, эң талада күйгөн кум, эрикпей жетим бас теле, энекем жаткан кайыпчынын кара үңкүргө тарт эле, ак тулпарды чалдырып, кайыпчынын үңкүргө жатып уйку кандырып, ат бороюн сыдырып, энеси келген жол менен эрикпей жетим кыдырып, таалас көздө жол жүрүп, тагылыш жок мол жүрүп, эрбеледей белести нечес катараш теле, эчен дөбө эчен сай, эрикпестен бас теле, жек жолдоп сыдырып, ол уята кош мерки бою менен кыдырып, ол уята келгенде күн батышты караса, кара балта сокулук, карар жөнү көрүмдү, көрбөй калса жетимди, көңүлү жаман бөлүнүп, оңгол жагын караса, мунарты чоң белес кайкак көрүнөт, жорго деген беле ошол, жоргонун бели наш теле, ары жагын караса кең көл чоң талас. Kimdir kalap koy çeken mendeyce
жесир қатынды төлгөгө чап көрөйүн тайтору тұлпар атымды чауа тұрған тайтору кетмен туяк кең сору кеннен жердин мал эле чыгып калса тайтору букарга кызык салайын батаңды берчи энеке падыша атам алдында эркекче болуп барайын дуаңды менден аяба үмүткөр болгон балаңа ой медерим менин энекем каршылык кылбай кайгырбай батаңды берген берекем акбай биче чыйырды кол көтөрүп барпайып көрсө жөтөлүп алда деп колду көтөрүп жараткан деп жарыйлап бир кудайга зорыйлап а дүйнө кеткен манасты коргойлор деп дагыйлап ой ажыбай бака эки кан ариш кылып колдой көр айланайын бир кудай балам кан кейшин колдой көр алма бет чубак эгизим жесириме көзүр сал сыргак сергек теңизим бул жеңеңди сүрабай 64 кожосан 42 кызыри дастар ишин кудай колдочу жесиримди колдочу жесир байкуш баламды айланайын бир кудай жан деп кудай жаратсаң жер каратып койбочу о канекей колонум тилеген кудай берсинчи ушул турган тайтору букарга чыгып келсенчи ой кулунум угуп ал муңканганым ак сарай муңумду айтам бир далай казылып калган орумдук караан кылган жетимим кайнап жаткан шоруңдук адам бир болсоң жетимим ичимден чыккан соңуңдук дүйнөм көрбөй тыйынча чачканымдан келейин таласың качып жөтөнтүп куунум качканымдан келейин кече беренең атаң өлгөндө беренең калган сан дүйнө бет алып кирип ал тарам казынаны бөлгөндөң Кызыл кыян кезеңден кымбатым манас кымбыйып көрүнүп калган кез экен кыйноого түшүп кыргыздар бөлүнүп калган кез экен кайнаган калың Кытайга каматып салган кез экен көкөтөйдүн кемеге каумак Кытай манжуга талатып салган кез экен Манас деп чуут тартып кырчора кирип барганда алаң кошо ордунан турбаганын карачы арслан Манас барганда атасын көргөн баладай ыйлаганын карачы ошондо акырын сүйлөп бек таштайт алдаңай көлүм укчуңа деп баштайт ой көкөтөйдүн кызы каш көргөнү келген экебиз таланып кара Кытайга Манас өлгөнү келген экебиз кара Кытай манжуунун албан түрдүү эли бар ала кандай кыргыздан албай жүргөн кеги бар бейбайды салып булашта бет алышар жери бар чатакташпай чырдашпай дегенине көнөлү маникен тартуу берели ат менен алдап салалы айланайын Манасым булардын амалы мен деп таталалың ой муну угуп Манастын кары чыгып бетинде чары чыгып көзүнө ошондо кошого айтып турганы о бүркөгүндөй турганда күлүктү кантип берейин күчөгөн экен бугапыр бүгүн күрпүлдөшүп көрөйүн айдым айдай турганда армак кантип берейин алжыган экен бугапыр бүгүн алып урушуп көрөйүн атпай кыргыз журт үчүн ажалым жетсе өлөйүн жигит бери колдосо жинин канын төгөйүн качка барым жолумдан калмакты беттеп келейин ушул ажылдан капырдын калканын жерге төгөйүн
ой деп карды манас салганда, калмак менен камманас чатакташып калганда, казанда этти талатып, көп калмакка салатып, бай мырза келди кам болуп, көккөн бою чаң болуп, көкөтөй канган аш кылдык манас, көрөк азай биш кылдык манас, карагытай манжулар этти талап кутурду, чаламын деп журтуңду, өзүңдү байлап алат бейманас, алдан азап күн башкаңа салат бейманас. Бай мырзаны көргөндө, журтуң ыяп келгенде, бугордукту көргөнчө, тулбатына чөгөйүн деп ошентип эрманас. Каража камчыны кармай калып имерип, Нескарадай батырды төбөгө тартып жиберип, Нескаранын ошондо одого ташы быркырап, камактай көп манчу качып берди тыркырап, карданып камчылап, огутай бетиң салбай кал, камап кирдиң эрманас. Манас колду салганда, бары колду салганы, кабан бакай карыя, кары колду салганы, Манасканын кырчоору кыйратып жатып калганы, Айсызханын Алмамбет ак балтаны жубагы, Манаска тете балбаны, Улакканын сырагы, аралып бүлүк салганы, Арсандардын ошондо кытай салып жалды, уйгу түшүрүп, түбүнө жогу жетерде, кара калмак Кытайды түгөл кырып кетерде, Ороккур менен Мускиндин коңурбай Нескара аттан түшө калышып, аттарын тартып калганы, коңурбай ошону мойнуна камчыңа салганы ой. Ашыңа келип күч кылып, айыпкер болуп калыппыз. Бул айыпты кечиңиз, кечпес болсоң айыпты айланайым анасым. Алданамын аке баштың акесиңиз ой. Таш сайынган калмактын төрөлөрү ошондо, тизеси жерге бөгөлүп, ой сен канын көргөндө, Манаска жүгөндө, калмак кыргыз элдешип, кайра баштан теңдешип, бузу кепти ташташып, журт ошентип турганда, көкөтөйдүн бок мурун күүгө келип калыптыр, кайра баштан тирилип, тилге келип калыптыр, ойготого маникер, ой жүгүргөндөй болуптур, өлүп калып кайрадан окуй терилгендей да болуптур ой. Атпай кыргыз элинде, окса дагы белинде, калбырыпкө жезканат, желди күлөп минген ат, кызыл кыргак колунда, кармашкандын жолунда, кийгендери камдагай, кыймылдары шамдагай, шатыркан кийсе байланган, жо жарагын шайланган, касашкан камын жо болсо, кара бырынчың байланган, балдар батыр кыргыздын, өрдөң үйүн оңдошкон, көчкөн өтөсүн коңдошкон, келин куршашкан келсоро, келини сонун кызылдын, кыргыздын, кызылдан кийген күрмөнү, кыргай тапкан түймөнү, жаш кайыңдай буралган, тал чыбыктай сыналган, кулашкан чачын тарашкан, ак калпакты кызыл жок, алганынан жарашкан, кызыл бетти кымча бел, кыздары сонун кыргыздын, арты сөзү шагайткан, акиге кебин тагайткан, батасы журтун байыткан, баарын билген тарыктан, карысы сонун кыргыздын, тедегең тептеген жери жакшы кыргыздын, өзөгүн берген өзесе, ошондон кийин гана жакшы кыргыздын Айттыңар, негизи эле урматтуу теле көрүүчүлөр, Манасты укканда кыргыздын руху, духу көтөрүлөт, Азиз? Багача аябай жакты ушул Манас. Биздин досторубуздун Манас айтканын угуп олтуруп, мен дагы өзүмчө кыргыз уулу болуп төрөлгөнү аябай сүйүндүм. Мен дагы. Ушул Манасы канча күндө жаттап үйрөндүң? Эми ар бирөөбүздүкү ар кандай болду. Кээ бирөө жаттай албай жатташты дегендей, кээ бирөө бергенде жатташты дегендей, ар бири ар кандай. Ошол жаттаганда кыйыныраак болду же кичине жеңилирээк болду? Мисалы мен жаттай албайт элем ошончо саатта. Бул маанисине карап, бул сөздүн кыйынчылыгына, оңойчулугуна карап жаттайсың да? Эми өзү Манас өзү кыйын, өзүңөр деле көрдүңөр, ар бири мисалы эме менен иштеген, айтканы, ал жаттаганы деле кыйын деп ойлойм өзүм. Силер кичинекей кезиңерден бери Манас айтасыңарбы же болбосо ушул музыкалык окуу жайга келип Манасты үйрөндүңөрбү же болбосо буга чейин эле кызыгуу болду беле, үйүңөрдө эле айтып баштадыңар беле, кандай болду эле? Буга чейин Манаска кызыкчумун, бирок ушул театральный тармагына келгенде Манас айтканды үйрөндүм. Бул мен кызыкчумун, бирок жатта албачумун да. Анан музыкалкага келгенден кийин эже болсо мындай кыласың деп үйрөтүп өзү жаттата алган. Садикте айтчумун, бирок
Анча билчү эмесмин, өзүм ойлоп атам. Бирок мындай театралга барганда мага үйрөттү, кайда ачыш керек, образга кирген үйрөткөн болду. Мен 8-класстарында Саякбай Каралаевдин манас айтканын көрө берчүмүн. Ал абдан берилип айтчу, өзү жазып, анан өзү берилип айтчу. Ошол мага айтканы манас айтып атканыма бир стимул берди, мындай алга умтулууну, анан ошо манас айтууну эметти, мындай алга манас айтууга кызыктырды мени. Анан мен ошондон кийин 8-класстын 2 чейректеринде театральныйга барып, анан ал жактан ырларды үйрөнүп, манас айткым келди. Анан кызыктым, анан ошондон кийин Мен өзүм 8 жашыман бери манас айтам. Кичинеден манас айтып, анан кийин YouTube'дан көрчүмүн, Саякбай Каралаевдин манас айткандарын мындай берип келип, анан кийин азыр ошо театральный искусствого келип туруп, өз мындай күчтүү деңгээлде уже айтып калдым. Мен болсо мурун манаска анча кызыкчу эмесмин. Анан кийин театральный искусствосуна келгенде аябай кызыгып баштадым да. Кызыгып баштадың, э? Негизи эле ушул театральныйга барганга силерди ата-энеңер алып бардыбы же болбосо силерди мектебиңерге барып тандап алдыбы, кандай болду? Ошолор жөнүндө айтып кетсеңер. мен эң биринчи ушу театральныйды мектебинден тайнем угуп келген. Ушундай театральный искусствосу ачылыптыр деп. Анан ошондо эң биринчи ушу театральный искусствосуна барып, анан ошол жактан Мен Инстаграмдан, ТикТоктон блогерлерди, актриса болгондорун көрүп өлө эле кызыкчумун да. Анан школдон одноклассницамдан угуп калдым. Актёрский ачылды депчи, баратам деп. Анан мен деле барайынчы деп бир көргөндөн кийин жагып калдым ошентип. Демек келечекте актер болгуң келет экен, э? Сен айта бер. Мен бир жолу пробный урок болгон, эжем менен баргам. Анан кийин эжем кетип калган, мен өзүм барып жүрөм. Ошентип. биздин мектепке дагы актерский кирген. Ал жактан мен курбуларыман уктум. Ушундай актерский мектепте ачылат экен деп, ошол себептен барып баштадым. Мен дагы тайнам алып барган театральный искусствосуна. Ошентип, мен эжекемде барып калгандан мен дагы анын артынан бара бердим. Өзү биздин школго мектепке ушу актерский келиптир деген. Анан кийин мен өзүм кызыкчылыгым болуп, анан баргандан кийин көрдүм. Ал эже бизге бүт баарын түшүндүрүп айтып берди, ушундай болуп деп. Анан кийин ошондон кийин ушу актерскийге барып калдым. Ошол жака барганга негизи эле биздин жаш досторубузга да айталы. Жаш досторубуздун эмне кылышы керек, эмнелерди кыла алышы керек да. Мындай негизинен эле таланттуу болуш керекпи же болбосо ошол жака барганда талантын ачып бүт баарын үйрөтүп, мугалимдер үйрөтөбү? Өздөрү үйрөтөт. Сен мындай тартынчаак болсоң, наоборот сени ачып, жакшы кылып, мындай сахналардан коркпой каласың, камералардан. Бул биринчи. Экинчи, эркин сүйлөй аласың, активист болуп каласың. Негизи эле силерге ушул манасты үйрөтүп жүргөн мугалимдердин аты ким? Биздин ушу манасты үйрөтүп жүргөн мугалимибиздин аты Назия Абитаева. Биз ушул эжебизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушундай бизди каналдарга чыгарып, биринчиден, экинчиден бизди ушундай тартынбай, ушундай мындай эмелерге алып барган үчүнчү биз ошо эжебизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Силерди үйдөгүлөрүңөр да колдойт да, манас айтканыңарды көрүп. Ооба. Меники башында каршы болгон манаскачы, кыздын иши эмес депчи. Анан кийин манасты жаттай бергем да, эже менен жаттап кийин телевизордон көргөм биринчи. Көрүп туруп, талантың бар экен, мейли жаттай бер, до конца жатта деген. Азыр сенин да ата-энең, силердин ата-энеңер экранын артында баары көрүп отурушат, сүйүнүп коюшсун, ушундай мыкты уул кыздарды өстүрүп атканына. Эми кезектеги суроону берейин. Келечекте ким болгуңар келет? Мен келечекте режиссерство, журналистика жактан дагы келет. Аябай сонун. Мен актер болгум келет. Актер болгуң келет, э? Режиссерство. Мен деле режиссерга тартып атам, бирок көп тандоолор бар. Мен актриса болгум келет. Актриса, Мен ырчы болгум келет. Ырчы болгуңар келет, э? Ошол актриса болгуң келет деп атпайсыңарбы? Театральныйда жаттаган монологторуңар болобу же болбосо бирдемени аткарасыңар да ал жакта турабы? Кимге аткарып бере аласыңар азыр ушул жерден? Ыйлаган кишини болобу же сүйүнгөн кишини болобу же ушкан киши болобу? Саманчынын жолундагы. Бирок муну туруп айтыш керек да, ыйлап.
Олтуруп эле кыскача айтып бербейсиңби? Азыр. Башы. Эмне үчүн адамдар бири-бири менен согушушпай, бири-бири менен араздашпай, ынтымакта жашашса болбойбу? Айтчы тегиз жер. Кай жерде, кай заманда эне ушинтип өз баласын бир көрүүгө зар болуп, темир жолду кучактап, көзүнөн кан чыгарып турчу эле. Эмесе ошол энен эң акыркысы мен болоюн. Ылайым темир жолду кучактап какшаган пенде болбос. Куттуу талам, сен айтчы. Жаркыраган күн, жаркырап туруп, ар бир нуруң менен, ар бир адамга сен айтчы. Булуттар, нөшөрлөгөн жамгырың менен, ар бир тамчысы менен, сен айтчы. Охо, аябай сонун. Кимге айтып бера аласыңар? Жолдобек. Мен айтканда илам көлүп кетейин дедим. Аябай ролго кирип жакшы аткарат экен. Айтып бересиңерби? Мен анда эмнени айтып берейин. Меники монолог тил эмес. Меники вот кыргыз тилине карата эме болчу. Стих десем болот, бирок стих эмес. Отуруп эле айтып берейин. Ооба. Эй жарандар, эрендер, бектер жана берендер, мейли бакыр, мейли баатыр, мен кыргызмын дегендер. Зоог үчүн келген жокмун бул жерге, соболум бар айта турган силерге. Бир ата журт, бир асаба, бир ажоо бар бир элде. Анан муну билип ал, кулагыңа сырга кылып илип ал. Ар адамдын ар башкача тили бар, ар башкача дили бар. Билгин муну билип ал. Эй, эрендер, эскертерим силерге, чындап кызмат кылам десе ким элге? Сүйсүн тилин сүйгөн жарын сүйгөндөй, күйсүн тилге перзентине күйгөндөй. Жалгыз ырын ырдай берет кекилик, кекиликтер койсун мени кечирип. Эне тилин билбей туруп, эне тилин сүйбөй туруп, эли журттун сөөмүн деш чекилик. Issыгына алар күйүп, суугуна тоңалбай, эне тилин түшүнбөгөн, кур кыйкырып көпөлдөгөн, эч убакта ата журттун анык уулу боло албайт. Аябай мыкты. Келечекте барыңар эле актриса болуңар, актер, актриса болуңар келет экен, Ушул убакытка чейин камерага ойноп көрдүңөрбү, же болбосо кыска тасмаларга тартылып көрдүңөрбү? Же болбосо тартыла элексиңерби? Камераларга чыгып жүрөбүз, бирок тасмаларга азырынча чыга элекпиз. Тартыла элексиңер, Бирок буйруса Кастингтерди издеп жүрөбүз. Келечекте барыңар келет, Жолдобек, бир суроо айтчы. Мектепте силер ошондой монологду айтып бересиңерби? Албетте. Биздин таланттуу жаш досторубузду көрдүңүздөр. Кино тартам деген режиссерлор болсо баарына сунуштайбыз, Бизге бөлүнгөн жарым сааттык убакыт аягына чыгып бартат. Силерге эркин микрофон берели. Ата-энеңерге салам айтасыңарбы, классташтарыңарга, досторуңарга салам айтасыңарбы? Келгиле. Биринчиден мен тайнем менен апама салам айтам, жана туугандарыма. Анан мектептеги эжелерге, досторума, эми кыскача айтканда, ушул Кыргызстандын баарына салам айтам. Биринчи кезекте ата-энеме салам айтам. Алар ушу театралканы төлөп берет, макул дейт. Экинчи туугандарыма, энеме, чоң атама баарына салам. Жана мектептин эжекейлерине мени урушпай сабакка кирбегенимди актерский деп чоң рахмат. Мен апама, тайнеме, бүр туугандарыма салам айтам, досторума, эжекелерге, классташтарыма. Мен апама айтам, салам чоң атам, чоң апама, анан курбуларыма, анан дагы экранда көрүп отурган көрүүчүлөргө. Мен биринчи кезекте атама жана апама салам айтам, экинчиден чоң атам менен чоң апама. Анан жана дагы мектепте бизге
жана мугалимдерге салам айтам. Билим берген, э? Билим берген мугалимдерге салам айтам. Мен мындай актерскийге барам дегенде макул деп жүргөндөр. Мен эң биринчиден тайнеме салам айтам. Чоң ыраазычылык айтам жана апама. Анан эң жакын курбума дагы салам айтып кетейин. Ушинтип классташтарыма, эжейлериме салам айтам. Эң сонун, урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин жаш досторубузду көрдүңүздөр, таланттарына күбө болдуңуздар. Эгерде сиздер дагы ушинтип манас үйрөнүп, манас айтабыз, же болбосо актерлук чеберчиликте үйрөнөбүз деп жаш кезектен үйрөнгүңүздөр келсе, ушул окуу жайды сунуштайбыз. Беловодскийде жайгашкан. Аты кандай эле? Мукан Рыскулбеков. Мукан Рыскулбеков. Ал эми биз бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктоого убакыт келди. Силер менен коштошобуз. Келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Дагы да күтөбүз. Буюрса алдыда жаңы манас жаттайсыңар, жаңы неме болот, киного тартыласыңар. Ошол убакытта келип бизге өзүңөрдүн жаңылыктарыңар менен бөлүшөсүңөр деген ойдобуз, Айыз коштошолу? Макул. Барыңарга кош достор, сиздерге дагы.